Mına dostlar, Batken oblastында жанагы өткөндө Максат айылына келдик. Бул мектептин капталдарына мына ок тийген жерлерди мен силерге толук көрсөтүп берейин. Мына бул жерде жестко эле атып тур. Мына бул жердин баарында октордун издери. Көрүп атасыздар мына. Мына баары талкаланган. Жардам арка-аркасынан келет. Мына палаткалар тигилип, турганда жардам баары бuyakta. Мына мектептер өрттөнгөн. Алтын кетти, алтын кармагыла. Мына тугандар кийим-кечелер. Кийим-кечелер, тамак аштар бүтүнө бул жерде. Мен силерге азыр ичин көрсөтүп берейин. Ичин көрүп калдык, Мына ошол айтып аткан Максат айылы мына. Тамак аштар бүт келди. Мына спорт зал. Айылдын элине жардам арка-аркасынан келет. Кыргыз элиме Аллах разы болсун. Мына картошка бардык тамак аш. 2 классташын үй күйгөн. Анан кийин аякта туугандар бай эсерке. Булар туугандар. Булар күйгөн. Булар чеген эле үй максаттагылар азыр үй күйүлөп немелер. Assalamu alaikumlar. Кандайсыздар? Мен аты Урус келди, таза кыргыз каналы. Мен бетин айыл башын айтар. Айыл башчысы. Сизди барантага алып кеткен? наркы интернационал. Арка айылдык, Жок, интернационал. Бул жер максат. Бул максат, Мына келе атканда сиздин үйдө, Кайсы? Жана буяктагы. Жок, мурдак айыл башчысы. Мурдак айыл башчысы. Сиз азыркы айыл башчысы. Ошо биз Караколдон келдик байкеси. Ошо жардам алып келип, ошо Баткен элине бияктан да чыгып кеткен. Ошо бир сыра көрүп өзүбүз күбө болуп, элге да туура маалымат берип, кандай жетип атабы продуктлар, тамак аштар? Кудай кааласа баары жакшы. Силерге чоң рахмат. Ушунчалык поддержка бергенине Максат айыл бардыгы ыраазы болуп атат. Мына айыл башчыбыздан баш болуп, элдин баарын камсызбай продуктларын жеткирип турабыз. Кудай кааласа мына кампада турат да ушул. Болушунча бергенбиз. Мына калганы булар азыр. Канча күндөн бери келип атат ушул? Кудай кааласа ошо 29-дан башталган, кечинен башталган. Ошо ойдон түгөйлө, токтой эле келди. Бүгүн деле келди. Бүгүндөн почти жолдо келаткандар бар аз чалып да, кетти абызда келди. Кудай кааласа продукта жетиштүү эле. Продукт жетиштүү. Эмне жетишпей атат? Бул жак Кудай кааласа стройкалар башталса, үйлөр башталса, ошо строй материал жагынан да буюрса. Алар деле алып беребиз дегендер Кудай кааласа чыгып атат. Үй салып беребиз дегендер, Буюрса ошо биз дагы Скөл областы боюнча буюрса ошо биз дагы ошол маселени көтөрүп атабыз. Мындай айтканда Баткен эли, силер жалгыз эмессиңер. Баарыбыз бир элбиз дегендейчи. Ошо биз дагы ошентип Скөлдөн 11 фура продукт алып келдик, ошо Баткенгечи. Анан азыр дагы ошо кеңешип, администрация жактан дагы, активисттерден дагы баары чогулуп. Бул айта кетчү нерсе Жети областка Алла разы болсун. Баары бирөөсү калбай ар бир дубандан келип атат. Нарагы Скөлгө чейин келип атат, Баткен алыстыбай. Баарына Алла турат. Баарына Кудай кааласа бизден кайтпаса, Кудайдан кайтсын деп. Жанагы тууралуучу мына өкмөттөн продуктун жыйнап алып бербей коюп атат деген. Алар мына бизде Максат айылы мына ушул жерде наракта кампы бар. Мына айыл башчы өзү көзөмөлүн алып таркатып атат. Болушунча биз ушулардын жардамчысы волонтерлорубуз да. Жардам берип элге таркатыш боюнча. Биз да көзөмөлгө алып атабыз, эмне деп болушунча берип атабыз. Берди эч ким башка жака жооп беребиз, Максат айылы. Баары үйүнө чейин да алып барып берип атабыз. Максат айылы азыр полный жетиштүү тамак аш менен камсыз болгон. Баарына камсыз болгон. Мына өзүң көрүп турасың мына. Азыр мына элдер даже келбей атат, алып кеткиле келбей атат. Эми азыр Сиздер алып кеткиле деп атасыз, элдер келип алып кетпей атат, Келбей атат, акча чогуу берип атат деп акчага карап кетип атат да. Акча бетен акча келип таратып атат да. Келбей атат. Эми мажбурбуз азыр мына булар менен сүйлөшүп туруп, мыналар эми таркатып үйүнө таркатабыз эми. Өзүңүздөр алып барып, өздөрү келип алып кетпей, сиздер. Кетет азыр мына. Мына өзүң көрүп турасың, мына эртең менен келип бетке тизгенбиз. Алып кетти бир сыйра. Анан
бирөө эле акча таратам десе ошого кетип атат да. Жанагы интернетке тараган аксакал тууралуу. Мына азыр жатат мына. Азыр эми буну апарып биз таркатып беребиз эми азыр. Мына жаман болуп кетип атат. Жетип атат, аксакалды кайерден тапсак болот? Аксакал четте жүрөт эми, жана Новиков келди четте жүрөт. Ушул жерде жүрөт. Мына көрүп турбайсың, азыр бир портер курган жүктөбүздө таркатабыз азыр эми. Өздөрү келбегенден кийин эмне кылабыз аны? Келип алып кетти бир сыйра. Башка албай койду да. Эмне кылайык аны? Рахмат шах. Бардык эле айта берет, эми өкмөт бербей атат деп. Мына кара өзүң менен көп болуп турасың. Мына эл барбы жокпу айт. Келбей атат, эмне кылайык аны? Мына туугандар. Продуктка келбей атат эл. Алып кет десе кел, алып кетпейди. Алып кетип алды, өзү келбей атат наоборот. Алып барып бер деп атыптыр. Эми үйүнө таркатабыз эми, айла жок мына улар. Мына жаман болуп кетет. Чын эле таркатпаса бул картошкалар жанагы фруктулар ошолор баягы бузулуп кетчү продуктларды кайра азыр эми таркатып беребиз деп атында. Пияздар мындай өнүп. Кимиси болсо үйүнө тыштап кетебиз эми. Эшигин алдына. Тыштап кетебиз, эмне кылабыз? Кел десе келбейт. Бирок акча таратам десе ошол жака кетип атат. Келбей мен кичине акча берейин десе эле бүт продукциясын тыштап акчага карап кетет. Эмне кылайын? Урматтуу кыргыз элим, мен буюрса бияка деген ошо строй материалдан акча тыйын жагы керек болоптур жакында стройкага. Буюрса ошо биз дагы Скөл областында ар бир район, ар бир шаар ошо бирден үй салып беребиз деп буюрса ниеттенип атабыз. Буюрса ошол дагы ишке ашат. Главный ушу продуктка эми аз токтотуп турса деле болот. Себеби мына жаман боло турган нерселер уже ачып уже элдин мээнети да бул. Бизге атайын жөнөткөндөн кийин мына ачып берсек просто бирөөнүн ишине мээнетин акталган болуп калабыз да биз. Ошон үчүн жаман болгону эмес, эми май алып келсин, если алып келе турган надо бүт болсо, бул немелерди алып келсин, ундарды алып келсин, жаман болбогон. Эрте бузулуп кетүүчү тамак ашчы. Кайсы көпкө тура турган тамак аш болсо түнүмө жетебиз. Мынага окшогон уже строй коднос азырактары болсо уже болбой калат. Башка кошуна айылдарга да жетип атабы ушул? Аларга деле ушундай барып складтар. Бардык жагында эле ушундай складтар бар. Кулунда бар, интернационал биякта арка доступ баарында склаты бар. Ушундай толо турат да, Кудайга шүгүр. Элге ыраазыбыз ушунчалык жеткирип бергенине. Рахмат, Аллах разы болсун ошоңуздерне. Мына мен силерге дагы толук бир сыйра көрсөтүп берейин. Мына бияк ундар, күрүчтөр, кесмелер, андан сырткары мына бияка оокаттар, кийим, кечелер. Ошо тоо болуп кетти. Мына бул чоң эле спорт зал экен. Кадимки эле чоң спорт зал мектептин. Мына ичинде баары Бешкенттен телевизор, магнитофон, пылесос, тиякта оокаттар, кийимдер мына. Ким кийим каалашчулар болсо, мына бияктан өздөрү ушу тоонун ичинен эле мына өзүнө жаккан кийимдерди тандап турушат. Мына туугандар Максат айылынан. Мына достор, туугандар, көп түкүрсө гол болот дегендей. Мына жакта суулардан эле көрдүңүздөрбү? Основной эле ошо сүлүктү алып кетти. Мына мен сүлүктү ташып алып, көрүп алып кошо. Мына жакта спортзалдан ошол запты дегенде жакта өрттөнгөн жерлер экен, Болду, если отурган болсо мына көрүп алсыздар. Өткөт эле. Тамака.